Салам достор, 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата биз шаар ичиндеги айымдарды бүгүн акысыз жеткирип, алардын маанайын көтөрөбүз. Мына ушул унаанын ичине жарыктарды жана ошондой эле камерабызды койдук, аларды акысыз жеткирип, жана ошондой эле ичинекей ошондой сонун билектерибизди ыйгарып, аларга жакшы бир маанай тартуулаганга аракет жасайбыз. Биздин экинчи унаада жигиттер. Маанай жакшыбы? Буюрса, айымдарды бүгүнкү майрам менен куттуктап, аларга бир өзгөчө эсте каларлык эмоция тартуулайбыз десем жаңылышпайм. Алдыда кызык болот, биз менен болуңуз. Достор, биринчи бизде ийгиликтүү адам ким болот? Бешенеси бар адам ким болот? Аны байкап көрөбүз азыр. Аялдаманын жанына келдим. Эне саламатсызбы? Каяка барасыз? Салиева. Бол, сиз жеткирип коюн да. Келиңиз, отуруңуз. Отуруңуз, жогору туңуз. Жеке саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман кечиңиз менен. Рахмат. Сиз ийгиликтүү адам экенсиз. Эмнеге дегенде биздин майрамдык чагылышыбызга кош келиңиз деп айтат элем. Анткени ЛТРдин эфиринде айымдарды акысыз жеткирүү деген кызматты аткарып атам. Көрөбүз. Эжеке, атыңыз ким? Таанышалы алгач. Ооба, чоң рахмат. Мен Гүлпиза Абдырахманова. Гүлпиза эжеке. Гүлпиза эжеке, кесибиңиз кандай? Музыка мугалими. Музыка мугалимисиз, Менин оюмча аккордеондон сабак берет окшойсуз. Жок, кружогум бар, бирок аккордеон эмес, фольклор жаатында. Фольклор жаатында. Кыргыздын аспаптарын чогултуп, ошо менен биргеликте фольклордобуз да. Азыр аккордеон көтөрүп жүргөнүңүзгө караганда дегеним. Аккордеон дагы бул менин хоббим. Аккордеонду дагы жакшы ойной аласыз негизи. Ооба, өзүм деңгээлде ойноп алам. Жакшы. Рахмат. Эжеке, үй бүлөлүүсүз? Ооба. Канча балаңыз бар? Рахмат. Учурда бир уул, эки кызым бар. Бир уул, эки кызыңыз бар. Кыздарыңыз да, балдарыңыз дагы сиздин кесибиңизди аркалап, сиздей чыгармачыл жаатта жүрүшөбү же кандай? Баары бир таланттуу инсан болгондон кийин бирөөсү тартат экен. Кенже кызым комуз ойноп ырдап калды. Бирок учурда негизи мектепте аккордеон курсуна тапшырып, азыр аккордеон. Алда кызыңыз дагы аккордеон ойнойт демек. Ооба, аккордеон ойнойт. Сонун. Демек, үй бүлөлүү бир таланттуубуз деңизчи, Десем деле жаңылбайм. Жакшы. Канча жылдан бери эмгектенесиз мектепте? Мектепте мен 2003-жылдан бери. 2003-жылдан бери. Өзү 22-23 жыл болуп атат. 23 жыл болуп атат, Жакшы. Өзүңүз кайсыл окуу жайды бүттүңүз эле музыка жааты боюнча? Сонун. Мен музыка окуу жайына 2001-2002 жылдары ушу талантыбызды баалап, ошол мезгилде Акын Токтосаров деген агайыбыз маданият министри болчу. Бизге келип калып, бул талантың менен айылда жүрөсүң деп Бишкекке ошол агай алып барды десем жаңылышпайм. Жакшы. Филармонияда 2 жылдык студиянын алдында эстрадалык студиябыз бар, Токтогул Сатылганов атындагы. Ошол жерде бир аз болсо дагы вокал сабагын алдым. Комуз үйрөндүм. Асек Жумабаев агайдан комуз боюнча ырдоону үйрөндүм. Гастролдоп жүргөндө болсо Эстебес Турсуналиев агайыбыз көптөгөн жерлерде кандыртып ырдатып жүрдү. Насип экен кесип боюнча азыр айылга келип, таш түшкөн жерде оор деп кое беребиз да. Турмуш кургандан кийин ушундай болду. Ошондой болуп калды азыр. Айылга келип. Мектепте мугалим. Мектепте канча жылдан бери иштеп атасыз? Мектепте бүгүн 23 жыл болду. 23 жыл болду. Жакшы, сонун. Анда мен кыска нуска суроолорду берейин, логикалык суроолор. Билбей калсаңыз эч нерсе болбойт. Мен сизге суроолорду берейин, Не деп коет? Кезектешип жарык берген бир нерселер бар экен. Ал ким? Эмне болушу мүмкүн? Эмне деп койсок болот? Кезектешип жарык берет экен. Негизи мугалимдер логикалык суроолорго жакшы тапкыч болуш керек эле. Кезектешип жарык берет экен. Ойлонуп көрүңүз, кезектешип. Кезектешип ким жарык берет бизге? Кезектешип жарык берет экен. Бизге абдан керектүү нерселер сизге жакындатып коеюн.
абдан керектүү нерселер. Алар болбосо, чын айтканда, негизи мугалимдерден го, ата-энебизден мурун мугалимдерден. Жок, бул жерде нерсе болуп атат да. Нерсе болуп атат. Кезектешип жарык берген. 1, 2, 3 таппай калдыңыз окшойт э. Ай жана күн болот экен. Ай жана күн кезектешип жарык берет экен. Ооба. Кийинки суроо бир ойлонуп көрүңүз. Айдоочулук куәлигиңиз барбы? Ооба. Айдоочулук куәлигиңиз бар. Стажыңыз канча жыл? Бирок көптөн бери айдай элекмин, стажым 33 жыл анда. 33 жыл. Анда жакшы эле билет экенсиз да негизи, э? Айдай калганыма байланыштуу, бирок жакшы билем. Айдап шаарга кирбесем да. Жакшы. Анда сизге суроо, айдоочулук куәликти эмнеге сурадым? Бул сизге байланыштуу деп койсом болот. Ойлонуп жооп бериңиз. Кийинки сурообуз. Андан канчалык алган сайын ал ошончолук чоңое берет экен. Андан канчалык алган сайын ал ошончолук чоңое берет экен. Эмне болушу мүмкүн? Сиз жолдо жүрсөңүз, эгерде ой жүгүртүк такыр. Менин оюм башка жакта болчу. Ойлонуп көрүңүз. Эмне деп коебуз? Айдоочулар бул нерседен качышат, айдап баратканда. Айдан башкадан качпайт го? Жок, милиция кызматкерлеринен башка жолдо качышат экен. Жоон айта берет окшойм, э? Ооба, айта берет. Бул чукур болот экен кыргызчасы. Негизи чукур болот экен. Айтайын дегеним мен биздин жолдордо анча-мынча кезип калат. Ошондуктан дайым эле кезип, ошо чукурларды эле капа калбайм. Ошого баарына түшүп чыгасыз. Баарына түшүп чыгасыз. Көңүлдөрүн алам деп койбойм. Көңүл алган устам. Кийинки суроо дагы бир суроо берейин. Кайыңда 70 даана алма асылып турат да. Ойлонуңуз, кайыңда 70 даана алма асылып турат. Алардын тура таба алыңыз. Кайыңда ал 70 даана алма өсүп турат. Анын 15-ин алса канча калмак деген суроо болчу. Достор, эжекебиз чын айтканда мугалимдер ушундай суроолорго тапкыч болот десем жаңылышпайм. Эми эжеке, мен сизден бир нерсе сурансам макул болот болушуңуз керек, анткени чыгармачыл инсандар ырдабаса болбойт да, ырдап туруш керек ар дайым. Бул көрсөтүүдө, бул чыгарылышта дейбиз, байтор, мен сизди акысыз жеткирейин, ал эми сиз мага бир жакшы, өзүңүзгө жаккан, бир жүрөгүңүзгө жакын ырларыңыз бар да. Ооба да. Ошол ырдан бир тыңдайлык анда. Кандай дейсиз? Сонунда мен атайын ошо жумуштан чыккам, көтөрүлүп баратканда жолуктум. Майрамдык маанай десем деле жаңылышпайм. Ооба, айымдарга бир маанай тартып алайлы. Сиздин дагы майрамыңыз менен келе жаткан. Кирип келген дейли Айтор. Айтор кирип келген, сиздердин өтүп кеткен майрамыңыздар менен дейин, э? Чоң рахмат. Кана анда кайсыларды тыңдайбыз? Узун жолду кыскарталычы кана. Ушу күткөн жериме жете албайтам, байкан бери ошол жерге жетейин. Күткөн жериңизге анда мен жеткирейин сизди. Күтмөкмүн деген чыгарманы аткарып берейин деп макул болсо. Кана кет анда. Jay gütü, jay gelbesen güzgü alır. Güzü gelbesen kışka varır. O şenti, Konya kayıp ötüp gitti. O şenti, Önünüzge bereke. Koy seger, tağdır sana yolukturmay. Tarınday, kıygaç düşkön yol koşunda. Para geldi. Men seni yaşta
өткен жолдан күтіп мен сені жаштар жүрген тойдан күтіп ең ақырғы түңілім маңдай жарған сүйінішті келмесең да өмір бойы маңдай жарған сүйінішті маңдай жарған сүйінішті Қол чабуулар. Эжеке азаматсыз, үнүңүзгө береке бар болуңуз. Сонун. Негизи абдан жакшы ырдайт экенсиз, үнүңүз. Негизи мен ойлоп кеттим да, сиз аккордеон ойногондо чын айтканда айымдар аккордеон жаатында аз, Мен билишим боюнча. Ооба. Маалында. Сиз кантип кызыгып калдыңыз? Кандай болуп калды бул жаатта? Бунун тарыхы көп. Убактыбыз жетишпей калса кап болбой калабыз. Үйүмө жетпей айланып калып келесиң. Аз эле калды, жетейин деп калдык. Салиева канча дедиңиз? 24. Салиева 24-үйгө барабыз азыр. Мына бул аккордеон дегенге кызыкканым мектеп учурунда. Мен бир тууган агаларым экөө тең аккордеон ойночу ал кезде. Анда сиз бала кезиңиз? Посылке жасап, буну армияга салчубуз да. Ошол мезгилде агам алып кетип, ал жактан ойноп, кайра күнү бүткөндө бизге салган да. Ай ойноп, бир жылда кайра кайтарылып келет да. Ошондо агам келгиче мен ойноп калышым керек деп кызыкканым ошол болду. Ошондон улам кызыгып ойноп калдыңыз. Кызыгып ойноп калдым. Жакшы, сонун. Анда мен сизден суранайын, эжеке, Гүлбиз эжеке. Жеткенибизге аз эле калды, дагы бир жуп болсун деп коебуз. Байтор Кыргызда ушундай нерсе болот го. Баардык нерсе жуп-жуу менен болгону жакшы деп айтылат. Анда ырыңыздагы жуп болсун, үйүңүзгө жеткенче дагы бир чыгарма сизден суранайын. Ошо азыраак сурай берип көбүрөөк ырдап калчы. Бар болой. Негизи чыгармачыл инсандар ырдаганды жакшы көрөт, Мына биз мектеп жаатында иштеп калганга байланыштуу окуучулар менен бирге көбүрөөк ырдайбыз да. Анан балдарда ыңгайсыз суроолор көп болот. Эжеке, сиздин сүйгөнүңүз барбы деп чыгат да. Ооба, мен 5-класста эле сүйгөнмүн десем, койсоңуз дейт. Ошол мезгилде бир ыр чыгарганмын деп анан Абдыманат Төрөбеков агайыбыздын 5-Б класс деген чыгармасын ырдап берсем, балдар сүйүнүп калат. Сонун чыгарма негизи. Бул сонун кылып чыгарган жөн. Кана, кеттик анда. Достор, байрамыңыздар менен урматтуу айымдар, сиздер үчүн кирип барсам класска сен олтурган, сен олтурган, берки бурчта менин орнум боло турган, боло турган. Окшоп кетти ошол күн сенсиз мага. Сенсиз мага. Өткөн өмүр бекерге кора турган. Өткөн өмүр бекерге кора турган. Алтыным мен сени сүйүп түрмүн, сүйбөп турсун кызганым мен жүрүп түрмүн, Суземдөнүп мамилең мага гана. Başkalarga jarkılda büyüktürdün, başkalarga jarkılda büyük turdun. Достор, бул жерде биздин
чыгармачыл топ эң сонун. Жолдон эле, жолдон эле, эй жолдон эле. Ыйлайды шондон эле, шондон эле, шондон эле. Азаматсыз. Эжеке, рахмат чоң. Бар болуңуз. ЛТР'дин эфиринде буйруса. Биздин таланттуу эжекебиз болду, достор. Гүлпиз эжекебиз мугалим экен, жол катар бизге сонун чыгарма ырдап, алысыбызды жакын кылды десем жаңылышпайм. Сизге чоң рахмат эжеке. Бар болуңуз. Бар болуңуздар. Алчабыла. Достор, түнкү бошту кыдырып, сонун манай менен эжекебиз абдан сонун жакшы ырдап берди. Өзүңүздөргө болгондой, эми кийинки биздин каарманыбыз дейбизби, айтор кийинки жүргөнчүбүз ким болот? Айымдарды мен азыр. Чын айтканда кечинде айымдарды аялдамалардан жолуктуруш бир аз башкача көрүнүш болушу мүмкүн, бирок ошентсе дагы жумуштан кеч чыгып айтор кеч калган айымдар болуп калса керек. Азыр Ош шаарындагы баарына белгилүү болуп Зайнабидинова деген көчөдөн баратам. Айланма жолдон тиги жактагы аялдамадан байкап көрөлү. Биз менен болуңуздар, майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Эжеке саламатсызбы? Каяка барасыз? Достор, эфирдик сапарыбыз улантабыз. Дагы да болсо, бул жерде бир айым баласы менен турат азыр. Бул эжебиз каяка барат экенин көрөлү, Саламатсызбы эжеке? Каяка барасыз? Айтиев көчөсүнө. Мен сизди жеткирип коеюн, да? Кана, жол. Ана, жакшы. Кана, келиңиз. Чоң рахмат. Сонун. Мен сизди акысыз жеткирем. Кандай дейсиз? Чоң рахмат. Себебим бизде майрамдык чыгарылыш ЛТР'дин эфиринде атайын айымдарды куттуктап жатабыз. Манайыңыз жакшыбы? Аватсан. Ишнекей менен кайда жөнөдүңүз кечинде? Биз конокко келип аткан болчук. Конокко, Жакшы, сонун. Рамазан айында быйылкы майрам туш болду. Майрамыңыз менен? Чоң рахмат. Бар болуңуз, көп жашаңыз. Ишнекейиз канча айлык болду? 8 айлык. 8 айлык болду. Жакшы, сонун. Өмүрүн берсин, ден соолугун берсин дейбиз, айтор. Жакшы каалоо тилектерди айталы. Дагы бир жолу майрамыңыз менен. Бизде атайын чыгарылыш болуп жатат ЛТРдин эфиринде. Негизи ЛТРди көрөсүзбү? Ооба. Көрүп турасыз, Кайсыл эфирлерин көбүнчө көрөсүз? Кутман. Кутман таң, эрте менен. Анда эрте турат турбайсызбы? Ооба. Кээ Кээ күндөрү бала уктатпаганда кечинде, Ооба. Кечирээк турганга убакыт болуп калат. Кандай болуп тура. Инсанбыз, адамбыз түшүнөбүз дегендей. Эжеке, атыңыз ким, таанышалы? Менин атым Мунара. Мунара эжеке. Жакшы, сонун. Өзүңүз кайсы жактан болосуз? Мен Баткен областына караштуу Кадамжай. Кадамжай районунда чоңойгонсуз. Кесибиңиз? Англис тилинен мугалимсиз. Демек, чет тил сабагынан. Азыр иштеп жатасызбы? Же бала менен үйдө эле? Азыр үйдө эле. Негизи иштедиңизби? Иштедим. Канча болду окууну бүткөнүңүзгө? 2024-дө бүткөм. 1 жыл болду бүткөнүңүзгө. Жакшы. Сонун. Анда мен сизге кыска нуска суроолорду берейин. Макулсузбу? Логикалык суроолор, эч кыйынчылыгы деле жок. Эгер таппай калсаңыз деле эч нерсе болбойт. Сизге бир тиешелүү десем болот. Колуңузда бала бар экен. Соска эмет да. Соска эмет. Ошол сосканын кыргызча аталышы эмне билесизби? Сосканын кыргызча аталышы биздин апаларыбыз, алар айтып калышчу, баланын мондайын салып кой деп айтышат. Эмне болушу мүмкүн? Ойлонуп көрүңүз. Укпадыңыз беле эч? Эч уккан эмес экен. Упчу дегенди уккансызбы? Упчу? Жок. Сосканын кыргызча аталышы упчу болот экен. Упчусун салып кой деп айтып калышчу биздин энелерибиз. Кыргыз тилинде негизи баарыбыз эле орусча аталышын колдонуп келебиз да. Жакшы. Балаңыз уул болдуңузбу? Уул. Жакшы. Аты? Рамил. Рамил. Эмнеге акыркы учурларда
кыргыздар дейбизби Айтор, биз баарыбыз эле чет өлкөнүн аттарын коюп калдык балдарга. Бул сизге кандай? Рамиль деген мааниси кандай болот экен? Рамиль деген таза деген берет. Бул кайсыл тилден которгондо? Тажик тилинен деп. Тажик тилинен, фарс тилинен. Жакшы, сонун. Өмүрүн берсиңиз. Рамиль сонун ат экен. Кыргызча болсо андан да жакшы болмок, бирок ошентсе дагы Рамиль дагы өзгөчө ат экен. Өзү менен кеңешип калганбыз да. Жолдошуңуз эмне жумуш кылат? Жолдошум банкта иштейт. Банк кызматкери. Жакшы, сонун экен. Сиз өзүңүз англис тили мугалими. Ошондо кайсыл жакка турмушка чыктыңыз? Каракулжа шаарында, Каракулжа районунда. Анда кийинки суроо сизге болсун. Анда ойлонуп жооп берсеңиз болот. Кыргыз дүйнө жүзүндө баардык элдер ушул нерсени түшүнүшөт экен. Эмнени түшүнүшү мүмкүн? Бир нерсе бар экен. Баардык элдер түшүнөт экен. Бир сөз, бир нерсе деп койсок болот. Бир кыймыл аракет дейбизби Айтор? Баары түшүнөт экен. Эч бир мисалы үчүн Америкада болсун, Европада болсун, баары ушул нерсени түшүнөт экен. Ал нерсе бул кыймыл аракет дейбизби Айтор? Эмне болушу мүмкүн? Жок дегенби? Жок деген. Бул да жакшы вариант, бирок ойлонуп көрүңүз. Ойлонуп көрүңүз. Эмне болушу мүмкүн? Бул гол деген сөз экен. Футбол көрөсүз анча мынча? Жолдошуңуз менен чогуу көрүп калган учур болот да. Көрбөйсүзчү? Футболду көрө жүрүңүз. Гол деген сөздү чын айтканда баары түшүнөт да. Европа болсун, Америка болсун, Кыргызстан болсун, баардык өлкөдө гол деген сөздү түшүнүшөт. Ошондуктан ушундай сөз экен. Кийинки суроо сизге болсун анда. Кийинки сурообуз. Эмнени даярдоого болот, бирок аны жегенге болбойт экен. Эмнени даярдоого болот, аны бирок жегенге болбойт. Бир нерсени даярдайбыз, баарыбызчы. Сиз да даярдагансыз. Бирок азыркы учурда дагы эгерде мугалим болуп эмгектенип калсаңыз, сабак, үй тапшырмасын даярдайбыз, бирок аны жегенге болбойт экен. Эң сонун туура жооп бердиңиз. Жакшы. Бала менен кечинде кыйналбай элесизби? Жок. Уктап атабы азыр? Уктап калдым. Жакшы экен анда, сонун. Биз көздөгөн дарекке жеткени калдык буюрса. Мен сизге эркин микрофон берсем болобу? Айымдарды куттуктап алганга сизде мүмкүнчүлүк бар, ошондуктан куттуктасаңыз болот. Микрофон азыр сиздин жөнүңүздү жазып атат. Айтсаңыз болот. Урматтуу ушул кыргыз элинин айымдары, келе жаткан сиздердин 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эң биринчи баарыбызга эле ден соолук бул дүйнөдөгү эң чоң байлык деп эсептейм. Бакыт каалайм, ар дайым күлүп жүрүңүздөр. Сиз айткан дарекке дагы жетип келдик буюрса. Биздин азын олак жигиттердин дейбизби Айтор, сизге кичинекей белегибиз бар, кабыл аласыз. Болчоңуңар болсун жигиттер. Достор, эфирдик сапарыбызды улантып жаткан кезибиз. Азыр жерден суусундук алып, анан улантып жатабыз. Кайсыл айым чыгат болду экен, мага да кызык. Сиздер биз менен бирге болуп туруңуздар. Бул жерде аялдамада айымдар турат. Азыр барып сурап көрөбүз, анан эгер макул болсо, акысыз жеткирип коебуз. Айтылган дареге чейин. Аялдаманын жанынан эжекелерибиз турат, эжелерибиз.
Жана саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Каяка барасыз? Райымбекова 8-ге. Райымбекова 8. Мен сизди акысыз жеткирип коем. Болобу? Кандай дейсиз? Анда мен сизге эшикти ачып берейин. Болсоңуз болот. Мунун ичи эмнеге жарык деп таң калбаңыз. Сизге азыр баарын түшүндүрүп берем. Бул ЛТР элдик каналынын 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата атайын айымдарды акысыз жеткирип атам. Эмне мынча кеч? Демек менин майрамыма алгачкы белек болот. Ооба, майрамга сизге белек. Эмне мынча кеч? Бул жака Озачарга конокко келдим. Азыр Орузу айында. Ооба. Жакшы, сонун. Атыңыз ким, таанышалы? Аты жөнүм Айжамал Асылбекова. Айжамал Асылбекова. Айжамал эжеке. Эмне жумуш менен алектенесиз? Негизи мен ошо элдин жакшылыгына кызмат кыласыз. Шоу чөйрөдө жүрөсүз. Маданият тармагында. Тармагында. Жакшы, сонун. Айжамал эжеке, мен сизди кайсы жерде көрдүм эле? Бетте Тойдо, жакшылыкта. Бир учурлары телеканалда да иштеп жүргөм. Телеканалдарда иштеп жүргөнсүз. Жакшы, сонун. Айжамал эжеке, бул атайын чыгарылыш азын олак айымдардын майрамына карата бир кыска нуска суроо жооп дейбизби? Аны билбей калсаңыз эч нерсе болбойт. Камсанабаңыз, Жакшы, сонун. Айжамал эжеке, менде бир кызыктырган суроо бар да. Үй бүлөлүсүзбү? Балдарым бар. Балдарыңыз бар. Жакшы, сонун. Анда уланта берели. Кечинде, кечки ошту мен сизде мына ушундай жарык унаада бир айланып келейин. Кандай дейсиз? Акылсызбы? Атмосфера жагып атабы? Атмосфера жагып атат, жакшы. Сонун. Кечки ошту негизи мындай унаада мен дагы көптөн бери айлана элек болчумун. Мындай мүмкүнчүлүктөр ар бир инсанга эле бериле бербейт. Акысыз жеткирсе дагы сонун бир атмосфера болсо, Демек, мен сизге суроо берейин. Адам көзүн ачып турган учурда бул кыймылды аткара албайт экен. Эмне болушу мүмкүн? Кандай деп ойлойсуңуз? Көзүн ачып турганда? Ачып турганда бул кыймылды аткара албайт экен адам баласы. Баарыбыз аткара албайт экенбиз. Сиз дагы, мен дагы. Эмне болушу мүмкүн? Кандай деп ойлойсуз? Ачылып турган. Көзүн ачып турган учурда ушундай бир кыймыл аракет бар экен. Аны эч ким аткара албайт экен. Жумалбайт да. Көзүн ачып турган учурда жумалбайт. Бул сиздин акыркы жообуңузбу? Кандай вариант? Мындай жакындаштырып айтып бербейсизби? Жакындаштырганда кандай? Адамда кыймыл аракеттер бар, мисалы үчүн эмне десе болот? Адамда бир кыймыл аракет бар. Уктай албайт. Бул да жакшы вариант. Көзүн ачып турганда, көзүн ачып турганда адам баласы жүзгүрө албайт экен. Да? Бул статистикалык маалымат. Сиз да түшкүргөндө сөз көзүңүз жумасыз да. Баардык эле адам. Бир эле сиз эмес, баарыбыз көзүбүздү жумат экенбиз. Чынында бул нерсени мындай байкап эткенмин да, бирок азыр сиздер айтканда ойлонуп. Ооба. Эч ким ал кыймыл аракетти түшкүргөндө аракетти дейбизби айтор? Көзүн жумбай, сөзсүз түрдө көз жумалат экен. Сизге ушундай бир. Быйыл алма өрүк мөмөсү болбойт экен. Эмне үчүн? Эмне үчүн деп ойлойсуз? Алма өрүк болбойт. Алма өрүк мөмөсү болбойт экен. Эмнеге болбойт экен? Алма өрүк болбойт да. Алма негизи өрүк болбойт, Өрүк болот, алма. Ошондо эки башка болот. Сонун азыр бир эжекеңизге ушул суроону берсем, эмнеге болбойт экен? Погода начарбы деп жооп берет го. Жакшы. Айжамал эжеке, негизи кандай десем, мен сизди ырдатсам каршы болбойсузбу? Айтор кандай? Майрамдык маанайыңыз жакшы эле негизи. Бир эки сап дейбизби, айтор биз көрүүчүлөрүбүзгө жана мага бир чыгарма аткарып бербейсизби? Негизи бир күнгө байланбай ар бир күндү майрам деп эсептегенде катарындамын. Эң туура. Болушунча жылмайып, күлүп жүргөнгө аракет жасайм дегендей. Анткени ар бир күнү ден соолугубуз жана күндү майрамдай өткөрүшүк. Сонун бир көзүрмөмдөрдү өткөрүп жаткан өзү чоң майрам да. Жаз келгенде дагы өзгөчө сезимдер болуп, ошол себептен дагы билбейм, жан дүйнөм башкача болуп чыргап турган учур. Сүйүү келдиби, айтор? Жаңылануу болот ар бир адам. Сүйүү эмес, ооба. Кандай чыгарма таңдайбыз анда сизден? Эми бул 8 март айымдардын майрамына карата болгондуктан аял жөнүндө, апа жөнүндө ырдашыбыз керек деп ойлойм да, сөз түрдө. Негизи туура. Мына ошол апалардын, мына ошол аялдардын катарын мен эле толуктайм дегендей. Алардын түшүгүн, алардын баалуулугун, анткени бейишенен командасында дегендей, мына ушул нерсени бизге берип койгон да. Деп бактылуубуз биз. Ошол себептен
түстөн эле берип калдым. Могу Кенже Дүйшөбү эжекебиздин аткаруусундагы Аял Депе деген чарма аябай жагат. Анан Жамал Кабыл эженин аткаруусунда да бар аял жөнүндө. Ошону бир аз билем да. Акапелла, жандуу үн. Достор, эфирдик сапарыбызда Айжамал эжекебиз биз үчүн ыр белек. Сиздер үчүн, айымдар сиздер үчүн, апалар үчүн гана кеттик анда. Тексти карап ордоп көрсүң болот. Болот. Мында жалпы эле айымдарга, апаларга арналсын. Аял Депе. Аял Депе, аялдын бел түйшүгүн, балдарым деп тынбай чапкан күн өтүн. Түндүк болсо биздин жашоо илинген, аяланын терип турган түркөгү. Аял жасың, аял күсүң, аял жайсың, аял күсүң. Аял Депе, аял эне, дүйнөдө теңдешсиз асыл жансың. Аял жасың, аял күсүң, аял жайсың, аял күсүң. Аял Депе, аял эне, дүйнөдө теңдешсиз асыл жансың. Күнүңүзгө береке. Теңдешсиз асыл жанмын. Асыл жансыз сиз, азаматсыз эжеке, бар болуңуз, үнүңүзгө береке, үнүңүз өчпөсүн. Негизи жакшы. Билимиңиз кандай өзү? Билимим жогорку. Билимиңиз жогорку, кайсыл кесиптин ээсисиз? Негизи менде 2 диплом бар. Азыркы учурда 3-чү диплом. Дагы эле студентсиз. Дагы эле студент, ооба. Студенттик мезгил негизи сол. Баягы карыгың келбей, дагы да болсо жаштыкка умтула бересиң. Анан студенттик күндөрдү көрүп, жакында эле практикага чыгып өттү дегендей. Азыр искусство чындыгында музыкалык жаатына басым жасап, профессиональный музыкант болоюн деп эмгектенип жатасыз. Эмгектенип ушул жака басым жасап. Азаматсыз, сизге айткан дареке дагы жетип келдик. Бул жерде биздин жигиттер сизди өзгөчө маанай менен күтүп алышат. Сауыңыз, сізге бұл тесауы қалайыз, байрақ жақшы көріңіз, Чоң рахмат сіздерге да мүмкіншіліктен пайдаланып, мына ушундай сонун маанайды көтөргөнүңөр үчүн. Албетте бул күн тарыхта кала турган биздин жашообузда баягы бактылуу мүнөттөрдүн бири болуп калды десем жаңылышпаймын да. Мен жашоомдо биринчи жолу болуп жатат мындай нерсе. Жактыбыз сизге. Ооба. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы айымдарды, сууларды келе жаткан 8-март майрамыбыздан менен куттуктаймын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ар дайым жашоосунда ушундай сонун шаң менен куш болсун. Жигиттер кол чабыңдар.